Ар бир адам чоң сыноодон, чоң сабактан өтүп жатат. Ушул нерсе сизге дагы туш болду. Бирок мен баарын кабыл алдым, коюп бердим. Кабыл алдым, коюп бердим. Түшүндүм, кечирдим. Түшүндүм, кечирдим. Сабак алганым үчүн ыраазычылык билгизем. Сабак алгандыгым үчүн ыраазычылык билгизем. Өзүңүздөн сураңыз. Мен тазардымбы? Мен тазаландымбы? Эгерде ички үнүңүз оба десе, анда ушул ситуацияга 1000 мертеме ыраазычылык билгизиңиз. Эгерде жок деген ичиңизде үн чыкса, анда сураңыз. Эмнеден? Дагы ким калды? Эмне ситуация? Сизге ички устатыңыз сөзсүз түрдө жооп берет. Мурдуңуз менен терең дем алыңыз. Ар бир адамга мен ыраазычылык билгизем. Менин жашоомдо сиздер кандайдыр бир роль ойнодуңуздар. Ар бир сабак үчүн сиздерге ыраазычылык билгизем. Мени дагы кечириңиздер, мени дагы кой бериңиздер. Өзүмдүн таза энергиям өзүмө кетти. Силердин мендеги энергияңар өзүңөргө буйрсун. Өзүңөргө кетти. Менин таза энергиям өзүмө кетти. Силердин мендеги энергияңар өзүңөргө буйрсун. Өзүңөргө кетти. Эми ортоңордо эч кандай энергетикалык, катуу, түшүнүксүз энергия байланыштар жок. Бир гана сый урмат. Терең дем алыңыз. Бул ситуацияны коюп бердим деңиз. Бул ситуацияны коюп бердим деңиз. Азыр сиз көк шибер жайлоого келгендей болуңуз. Бул жайлоо көк гүлдөр, сыя гүлдөр, гүлдөрдүн ар кандай түрлөрү. Бирок эмнегедир агыш жана көк гүлдөр бар экен. Жай мезгили айлана чөйрө ушунчалык кооз. Чымчыктардын сайраганы, суунун үнү, күн, эң сонун мезгил, эң сонун убакыт. Эч нерседен кыжалат болгон жокмун. Мен тынчмын. Мен тынчмын. Ушул көк гүлдөрдүн арасында өзгөчө бир гүл бар. Бул көк гүл. Ушул гүлдү сиз колуңузга алыңыз. Бул гүлдүн кандай өзгөчөлүгү бар экен? Жыттап көрүңүз. Эгерде сиз жыттасаңыз, ошол гүлдүн жыты мурдуңузга сөзсүз түрдө келет. Эгерде сиз ушул гүлдүн жытын сезе алсаңыз, эгерде сиздин мурдуңузда гайморит, ар кандай мурундун оорулары болсо, жытсыз сезгенде сизде кадимкидей тазалануу, дарылануу процесси кетет. Кулагыңызга жаратылыштын музыкасы угулду.